Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргыз киносунда милиция кызматкеринин образы менен элге сиңген Кермурод актер Сулайманов 41 жашка чыкты. Актёрдун даңкы айыл өкмөтү, 24 саат, уурунун махабаты, апамдын махабаты, биринчи кадр, Свет аке, президент жана бомуш жана башка тасмалар аркылуу узун элдин учуна тараган. Анда эмесе бүгүнкү берүүбүз Аскат Сулайманов тууралуу болмокчу. Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться баскычын басып коюңуз. Эгерде видео жаккан болсо, лайк баскычын басып коюңуз. Кытайга болгон карызды биргеликте кутулабыз. Аскат Сулайманов 1978 жылы 27 майда Балыкчы шаарында төрүлгөн. Эки эжеси жана карындашы бар. Атасы менен апасы болочок актер биринчи класста окуп калган кезде ажырашып кетишкен. Түбү кеминде болгону менен Балыкчыда өскөн. Апасы тикмечи болуп иштеп, балдарын эч нерседен кем кылган эмес. Актер учурда атасы менен катташып турат. 1995 жылы Ленин атындагы 4-гимназия мектебин бүтүрүп, Алматы шаарындагы Темирбек Жургенов атындагы театр жана кино институтуна тапшырган. Бала кезинде жайлоодо 3 ай жүрөм деп биттеп кеткенин көбөстейт. Келгенде апасы кийимдерин өрттөп, чачында алып салган. 6-класста окуп жүргөндө эки эжесин бир күндө эки жакка алып качып кетишет. Апасы иштегендиктен үй тиричилигине тиешелүү түйшүктүн баары кичинекей Аскаттын мойнуна түшкөн. Мектепте тентектик жагынан эч кимди алдына салчу эмес. Ал бул тууралуу 7-класстагы кез Марс Сникерс деген шоколаддар жаңы чыга баштаган. Балдар менен шоколадка мелдеше кетип, Мунара деген классташ кызымдын кол чатырын көтөрүп алып, 3-кабаттан секирип кетип өлүмдөн араң калгам дейт. Кийин 11-класс болуп чоңоюп эле калганда Гүлзат деген классташ кызым мени дайым эле Сулайманов суслик дей берчү. Бир айтып бир койбойт. Анан Чип менен Дейл мультфильминдеги чымындын атынан аны Вжик деп койдум. Класстын баары эле кыраан каткырык болуп жатып калышты. Ошондо катуу намыстанып, сени сабатам дегенинен кыйын болуп, чакырчы жигит мигитиңди деп койгом. Бир күнү дүкөнгө нанга кезекте турсам, 5-6 бала келип, экинчи Гүлзатты Вжик деп дешти. Мен болсо айтам эле, ал деле мени суслик деп жатпайбы дедим. Ошол жерден жабыла сабап киришти. Кечке маал көзүмдү ачсам, дүкөндүн артында жатам. Кийин көл жээктен кармап алып, алардан өчүмдү алгам деп жылмаят. Актер болбогондо милиция кызматкери болмок. Актер атасыз өскөн. Көп учурда милиция кызматкери болуп иштеген жездеси жардам бергендиктен апасы сен да жолун жолдойсуң деген телеги бар болчу. Мектепти бүтүп жатканда Таласта Манастын 1000 жылдыгына карата маданият үйүнүн кызматкерлеринин ортосунда чоң конкурс болуп, Карагул ботом спектаклине Карагулду ойноп барат. Жыйынтыгында жаштар арасында мыкты роль наамын алып, диплом менен хрусталь ваза беришкен. Ал сыйлыктар актер үчүн Оскар сыйлыгына тетеле. Ошол сезим өспүрүмгө түрткү берип актер болуусуна шарт түзгөн. Аскат Сулаймановду бардыгыбыз аймактык тескөөчүнүн ролунан жазбай тааныйбыз. Театрда эч качан милициянын ролун ойногон эмес. Эрнест Абдыжапаровдун айыл өкмөт тасмасына аймактык милицияны ойной турган киши болбой калып, башка актер издей башташат. Аскат ал кезде Алматыдан окууну жаңы бүтүрүп келген жаш актерлордун бири экен. Абдыжапаровго пробага барганда дароо жактырышкан. Аймактык милициянын ролу үчүн 6500 сом төлөп беришиптир. Ошол тасмадан кийин калың журтка тааныла баштаган. Андан бери тасмада 8 жолу милиция кызматкеринин ролун ойногон. Тойго, кечеге керек болсо спектакль ойноп жатсам участковый экен деген күбүр-шүбүр сөздөр угулчу. Андан кийин ичкичти, рекетти, дарыгерди, чабанды, ишкерди ойнодум. Президент жана бомуш тасмасында башкы ролду ойноп, умор байке болуп, аз да болсо элдин ой бөлүндү. Азыр бир ролго сиңип калам деп коркпойм деп айтканы бар. Ачык кадрлардан баш тартканга аракет кылат. Аскат Сулаймановдун көңүлүнө төп келбеген ролго сунуш түшсө, бардыгын таарынтпай, акырын жолго салат. Акча үчүн ылгабай роль ойноо туура эмес деп эсептейт. Актер мен жеңил ойлуу мырзалардын ролун ойногондо, "Эй Аскат, кичине токтотпойсуңбу" деп 1-2 кишиден угуп калдым. Мага мүнөздүү ролдор жакын. Маселен, ичкич ууру, эки жүздүү, ток белинен келген, манчыркаган адамдарды ойногум келбейт. Мындай ролдор менен элдин эсинде калуу кыйын. Ич кийимчен сыртта отуруп, душка түшүп жаткан кадрларды дагы жаман көрөм. Мындайлар биздин менталитетке туура келбейт экен. Ошол себептен көп тасмадан, клип роликтерден акчасына карабай баш тартып келем дейт. Актёрду аскат кылган Кермуроту тууралуу. Кудай кебетени берсе, тебетейди таап кием деген бар эмеспи?
Актёр мурутун 11-классынан тарта коюп келет. Ал муруту менен алгачкы жолу Алижан Сарбагышевдин ролунда даректүү тасмага тартылган. Бүткөндөн кийин алдырып салып театрга барса, кесиптештеринен эмне ооруп жатасыңбы? Же түндө ичип алдың беле? Шишип калыптырсың. Сага мындай жарашпайт экен дегенди көп угат. Актёр мурутсуз жүрүү ыңгайсыз экенин сезип, ошондон кийин ага тийбей коюуну туура көргөн. Үй бүлө турмушу. 19 жашында Элмира аттуу курсташ кызына баш кошуп, Арген, Арсен, Арлен аттуу уулду жана Айназик, Азелина деген кыздуу болгон. Учурда уул кыздарыңыз бой жете баштаган кез арасында сиздин жолуңузду жолдойм дегендери барбы? Ооба, балдарымдын алды бой жетип 20-га, экинчиси 19 жашка толду. Ошол экинчи балам жакында эле өткөн өспүрүмдөр арасындагы Карек кинофестивалында өзүнүн тарткан тасмасын жиберип, 87 эмгектин ичинен эң мыкты актер наамын жеңип алды. Анда улуу балам Арген Арсен өзү, анан классташтары ойноптур. Кино тартып жүргөнүнөн кел жардам берейин, мага көрсөтчү десем, жок ата, сиз жардам берсеңиз бул сиздин киноңуз болуп калат. Кийлигишпеңиз деп койгон. Азамат жакшы кино тартышыптыр. Уулуңуздун сиздин жолуңузду жолдошун каалаган чыгарсыз. Негизи балдарымды каттуу эле кармадым. Ачуумдун келип турганын көзүмдөн эле байкашат. Өз учурунда туура багыт көрсөткөнгө аракет кылам. Мени менен акылдашышат, сыйлашат. Ал эми кесип тандоо жаатында эч кимисине кийлигишпейм. Өзүм деле бала кезде апам, сен жалгыз баласың, артист болуп эмне кыласың талаалап, милиция кызматкери бол дегенинде көнбөй койгом. Кийин ойногон ролдорумду көрүп, келечегиңе балта чапмак турбаймынбы? Артист болсоң мейли деп калган. Улуу балам милиция кызматкери болом деп жүрөт. Андан кийинкиси Арсен мынтип тасма жаатында ийгилик жарата баштаганынан киного кетесиңби десем, жок ата, мен ашпозчу болгум келет, Италияга кетем деп койду. Ал эми 7-класстагы баламдан ким болосуң деп сурасам, ой билбейм ата деп коет. Ал эми кыздардын тарбиясы энесинен көз каранды эмеспи? Ата катары аларга кеп кеңешимди айтып турам. Жеке жашооңуз тууралуу да айтып берсеңиз. 2016 жылы август айында үйлөнгөм. Келинчегимдин аты Мерим. Ат башыдан болот. 1988 жылы туулган. Турмуш деген ушул экен. Мурунку жубайым экөөбүз пикир келишпестиктен улам ажырашып кеткенбиз. Жаман эмес, 17 жыл жакшы жашадык. Урушуп, талашпай эле сүйлөшүп, 2 ажырым жолго түштүк. Балдарыма каралашып, кем карчысын берип турам. Меникин эле аябай трагедия кылышты. Аскат үйлөнүптүр деп аларга айтар элем. Мен эмес, ПУТИНДА эле ажырашып, үйлөнүп жатпайбы? Баарыбыз эле пендебиз да. Ажырашкандан кийин 2 жылдай ойлонуп, бой жүрдүм. Андайда жоро жолдош да көбөйүп кетет экен. Күнү түнү алар менен болуп, апам да үйлөн дей баштады. Эртең менен бара турган ишиң болсун, кечинде күтүп алар кишиң болсун деп койот эмеспи? Азыр баары жакшы. Апам Меримди жакшы кабыл алды. Мерим да балдарым менен тил табышып кетти. Бактылуу жашап жаткан кезибиз. Аскат Сулайманов азыркы жубайы Мерим Мусаеванын чет өлкөгө учуу үчүн билет алып койгон жеринен алып калганын жана башка кызыктарды айтып берди. Эмесе бири-бирин коштой сүйлөп отурган жан шериктердин баянына кулак түрүңүз. Саламатсыздарбы? Алгачкы сурообузду кантип таанышып калганыңыздардан баштайлы. Аскат Сулайманов. Театрдан таанышканбыз. Гүл көтөрүп алып, кыздар Азизге келишкен экен. Азизди жакшы көрүшчү. Бирок ошол күнү анын ордуна мен ойноп калып, ошондо таанышып калганбыз. Театрдын жанында боз үй бар болчу. Ошол жерде тамактанып отуруп таанышып калганбыз. Бул 2006 жылдары болсо керек эле. Мерим Мусаева. Ал кезде Аскаттын популярдуулуктун туу чокусунда турган кез болчу. Көчөдөн колтамга сурап, суктанган көрөрмандарынын ичинде мен да бар болчумун. Кыргыз-түрк лицейинде окугам. Ал жактагы кыздар көп келчүбүз театрга. Ошентип жүрүп, кумирим мынтип жолдошум болуп калды. 2016 жылы үйлөндүңөр да. Ортодогу 10 жылдык мамиле кантип сакталды? Мерим. Кайдан андай болсун? 10 жылда биздин мамилебиз такыр эле үзүлүп калган. Кийин эле ортодо курбум аркылуу кайра табышып, жакындан таанышып калдык. Ал кезде Аскат биринчи никесинен ажырашып жүргөн кез экен. Аскат. Меримдин туулган күнү болуп, куттуктап коелу деп барып калдык. Данияр, мен Тилек деген досум болуп барганбыз. Экөөбүз чогуу отуруп калдык. Башкалар уктап калса да биз түнкү 3-4кө чейин сүйлөшүп отура бердик. Эмнегедир сөз бүтпөйт. Тагдыр, өмүр тууралуу сүйлөштүк. Ошондон тартып эле бир тартылуу пайда болуп, жакын болуп калдык. Аскат мырза, колуктуңуздун колун кантип сурадыңыз эле? Суунун астынанбы, үстүнөнбү, шам чырактарды жагыппы дегендей. Аскат, мен такыр романтик эмесмин. Бизден камчы романтик. Кетип бара жатып, чөп көрсө деле жулуп алып, жубайына алып барат. Мен аялга гүл бергенден, тиги бу деп эркелеткенден тартына берем.
Колуңду кантип сурадым эле. Эстедим. Алматыда жүргөм. Бул Анталия шаарында иштеп жүргөн. Телефон чалып, Мээрим экөөбүз үйлөнүп албайлыбы деп эле түз айттым. Бул болсо ойлоном деп коюп койду. Ортодон бир ай чалбай, жазбай калды. Анан мен май айында Кыргызстанга барам. Ата-энеме жолугуп акылдашайын. Анан экөөбүз сүйлөшөлү деди. Мээрим келди. Бирок мен такыр бошобой жолуга албай жүрдүм. Келгенине 15 күндөй болгон. Телефон чалсам, билет алып койдум. Кайра баланчасында кетем деп калыптыр. Мен Мээрим эгерде түбөлүгүбүз түз болсун десең, сапарыңды ат менен агыл дедим. Шар эле макулмун. Деги качан келесиң деди. Мээрим, жолугуп сүйлөшөлү дедик. Мен экөөбүз эле сүйлөшөбүз деп ойлогом. Көрсө бул апамдарга чалып, стол жасатып, даярдап койгон экен. Машинасына отуруп эле кеттик. Апамдар бизди күтүп жатат, таанышасың деп салды. Ошентип макулдашып, баарын сүйлөшүп, кол кармашып калдык. Мээрим айым, 10 жыл мурун жолукканда эле сезим пайда болду билесиз да. Мээрим, албетте мен эле эмес, көп кыздарды кызыктырган болуш керек. Гүл берип, сүйлөшүп, жанаша сүрөткө түшүп калсам деле толкунданып алчумун. 10 жыл мурунку сүйүү кийин жанданды. Бирок анда мен өзүмдү токтото турган абал бар болчу. Анткени Аскат үй бүлөлүү эле. Ошол көргөндөн тарта эле жактырганым чын. Менин кумирим болчу. Бирок азыр деле кумирим. Кумириңиздин келинчеги болуу азап бекен, же ырахат бекен? Мээрим, ырахаты көбүрөөк. Жакшы көргөн адамыңыздын азабы көрүнбөйт так экен. Биз такташып, сүйлөшүп баш коштук. Мен кимге тийип жатканымды билдим. Азыр деле СМС жазгандар бар. Мага оорчулук деле эмес, маани деле бербейм. Телефон кармап жазышып жатканын байкасам болду окшойт деп койсом эле көзүмдөн түшүнөт. Ашыкча кызганбайм. Бир айтам, бул да бир жооп берет. Ошон менен бүтүшөбүз. Өзүңөр билгендей биринчи никесинен балдары бар. Кандай кабыл алышат деп ичимен каттуу тынчсызданган учурларым болду. Кудайга шүгүр, тил табышып келдик. Көп келип турушат, атасына эркелешет. Алардын келгени биздин үйдө майрам. Менен уулум да бир туугандарына жакын болуп чоңойгону жакшы. Адатта таанышып жүргөндө эң жакшы жактарын көрсөтүп, кийин кайсы бир мүнөздөрү сюрприз болгон учурлары болот го. Ошондой нерсе болдубу? Аскат, эркек киши 40-тын кырынан өткөндөн кийин үй бүлө деп калат экен. Ортобузда уулубуз бар. Ал желмогузду көрбөсөм, мен бир саатта сагынып кетем. Моюнга алыш керек. Мурун достор менен кеттик деп эле оюн күлкүгө тойбой кетип калган учурлар болчу. Азыр койгулачы, үйгө кетем. Балдар мени кое бергилечи дейм. Үй бүлөлүк багытты ким кандай түшүнөт билбейм. Менимче бул тынчтык экен. Үйгө келип тынч эс алганды артык көрүп калдым. Мурун андай эмес болчумун. Акча бар, белгилүүсүң. Барган жериң той, күлкү. Аялыңдан коркосуңбу, бас кеттик деп эле көп учурда үйдөн безип кеткен учурлар болчу. Мен эле дейсиң десем, жанымдагылар деле токтолуп калышты окшойт. Кечээ тойдо жүрсөк, Мээрим бала ыйлап жатыптыр десе жөнөп калдык. Мурун бала ыйлап жатабы, башка болуп жатабы күтө турат дечүмүн да. Убакыттын өтүшү менен өмүрдүн, тагдырдын, жакындарыңдын баасын түшүнүп калат окшойсуң. Мээримге сюрприз кыла турган деле эч нерсе калбай калды окшойт. Мээрим, Аскаттын бир эле сюрпризи бар. Чагылган чартылдагандай эле чарт-чурт деп кетет. Бирок тез эле кабагы жазылып калат. Болдучу эми эмне болуп жатасың деп сүйлөп баштайт. Аскат мырза, жубайыңыздын сапаттары тууралуу айта кетсеңиз. Мага караганда аябай сабырдуу, кечиримдүү, токтоо. Мага киши жакпай калса дароо эле чарт-чурт деп кетем. Мээрим унчукпайт. Ар дайым токтоо мамиле жасайт, жана туура кеңешин берет. Кээде мындан кеңеш сурап калам. Бир агайым, Аскат, аялың менен дайыма кеңешип жүр, андан кемип калбайсың деген эле. Ойлонсом аныкы туура экен. Дагы бир касиети бар. Тойго же бир жака барып кала турган болсок, көйнөк алып бер деп айтпайт. Тескерисинче мен эмне кийип барасың деп сурап турам. Кайра эмне кийейин деп калат. Мени курттай жеп, бул болбойт, тиги болбойт деген аялдар да бар го. Бул андай эмес. Ажырашып кайра үйлөнгөнүңүз талкуу жаратты. Абалдан кантип чыктыңыз? Кимдин кандай жашаганын, башынан эмне өткөнүн ким билет? 5 баланы таштап деген сөздөр чыкты. 5 баламды кайда таштаптырмын? Мына кыш келе жатат. Бүт бардык кем карчын кылып бердим. Мурунку келинчегим тиешелүү акчасын алып турат. Мага ошентип жазгандар, мага өзүмө келип сурашса жакшы болмок. Тиги жакта туруп, адамды соттой берген баарынан оңой. Жогорудагы берүүбүз Супер KG, Спутник KG, Википедия сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Ушуну менен биздин видео аягына чыкты достор. Каналга жазылып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал нерсени дагы жаза кетиңиз.